сетка жөнүндө айтып бараткам мен. Могу grid layout деген эмне деп. Бул мындай эки колонкадан турган сетка деп элестетиңиз. Бул жерде бизде ошо эки сеткадан, кечиресиз эки колонкадан турат. Анан мындай саптар кетти. Бул 0-чү сап, 0-чү элемент дейбиз. Эми ушундан деген тушуна мондай жайылма тизмек коебуз. Анын үчүн self from combo деп жазат экенбиз. Self from combo барабар q combo box дедик. Central widgetке байланганда айтабыз. Баарын көрдүңүзбү? Central widgetке байлап келе атабыз. Ушул жака тиешелүү депчи. Анан self from combo add items. Бул combo box дегендин add items деген методун чакырып атабыз. Анын методу units тизмекте жасап атып беле. Эсиңизде get units дегенде ачкычтарын алып туруп алфавит боюнча иреттеп тизмек берип атат. Биз ал тизмекти алып туруп кошуп коебуз. Эми айтабыз self converter get units деп коебуз. Get units десек ошол тизмекти берди. Анан эми бул тизмек каяктан чыгыш керек деген суроо болот, Туура, суроо берилди. Эми grid layout add widget дейбиз. Анан кийин self from combo 0-чү sub, могул эле sub, могу сыяктуу. Бирок биринчи колонка, 0-чү колонка эмес, биринчи колонка дейбиз. Эми бул эч тосук кол кылган жок, тура турсун бул. Бул программабызды өчүрө туралы. Эми кайрадан иштетели. Мына бул combo box чыкты. Ушундан деген сол жагында болсо, мына могул жакта. Оң жагында деген бул турат, grid. Мына grid деген ушу сетка деген ушул. Эми from эмес to label болот. Ушуну көчүрүп алайын. To label. Ушундан болсо ушуга болот. Ушуга дедик. Central widgetке байладык. To label бияка салдык. Эми айтабыз. Эми сен 0-чү сап эмес, 1-чи сапсың. Могу 0-чү эмес, 1-чи сапсың, бирок 0-чү элементсиң дейбиз. Муну азыр программаны жаба туралы. Кайра иштетели. Мына ушуга деген чыгып калды. Сонун. Эми from combo'ну көчүрөлү. To combo деп коелу муну. Анан to combo'ну маяка салып атабыз. Central widgetке байладык. Converter жанагындай эле get units дедик. To combo. Бирок сен биринчи 0-чү эмес, 1-чи саптасың. Анан 1-чи элементсиң дедик. Ошону баарын туура кылдыкпы? Мына to combo жазылды. To combo. Central widgetке байладык. Converter чакырып, мына могу converter чакырып, get units деп тизмекти алдык. Анан gridке, сеткага торго коштук. 1-чи сап, 0-чү эмес, 1-чи сап, анан 1-чи элемент дедик. Эми иштетип көрөлү. Сонун. Ушундан ушуга абдан жакшы. Эми бизге эмне жетпей атат? Бизге бирдиктер көзөнөгү жетпей атат, Бута бирдик. Ушуга жаздык, жайылма тизмегин коштук. Сонун. Эми чоңдук киргизүү көзөнөгүнүн аталышын жазышыбыз керек. Ал эми кийинки ошо сап болуп атат. 0, 1, 2
мына жерге дагы бир сап кошулуп атат, мындай сап кошулуп атат.